азыр монокалий фосфат берип коюшуңузга керек. Анан ол бир саатына канча төгөт дейсиңер? 8 литр, э? 1 жылдык бак экен. Бактан бирок сопровождение кылып, консультация берип жүрөбүз. 1 жылдык бабегин көрүңүздөр. 2 метр да жөнүндө. 2,5 тартып койсун. Жерлерине. Менин боюм 1,70 да. 1,70, э? Карагыла. 3 метр, биринчи жыл эле. Первый год посадки. Шундай сонун караштыр. Бир ото жок да, туугандар. Гүлдүктөр. Далинка. Урулат деп. Мына туугандар, ушинтип иштеш керек. Жаңы заманбап технология менен интенсивный садоводство. Ошол туугандар. Жакшы маалыматтар менен бөлүшүп, ошол силерге көргөзүп коелу деп чечтик. Капельный поливтин преимуществосы эмне экен? Преимуществосы эмне? Жеңил сугарган. Кол менен арык чаплап суу алып келбейсиң. Аз күздүн өзү келет, капать этип эле. Пешине келип иштетип койсуң. Экинен өчүрүп койсуң. Мондай жерди таза кармаганды ушул кантип таза кармап жетишип атасыздар ушунча 3 гектар жерди? Техника менен таланган. Техника. Трактор менен. Отогучубуз бар, андан кийин тырмайбыз. 1-2 операция кылабыз да. Силер 3 жылда өсүчү бакты? Кыкпайга. 1 жылда өстүрүп салыпсыңар да? Бул деген өтө жакшы көргөзгүч. Буюрсам баягы жазда жакшы обрезка кылганга аракет кылабыз. Бул жерде. Ошол.